Саламатсыздарбы? Биринчиден куш келиптирсиздер. Мария апа, Бакытбек ата. Биринчиден сиздерди куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биздин жалпы коллективдин атынан, жамаатынан. Анан азыркы учурдагы эң алгач эле сезимдер жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Азыркы учурда чувстволор кандай болуп атат? Үй алдым деген. Үй алдым деген чувство аябай жакшы экен да, ишенип ишенбей кетип аябай кубанууда болуп атабыз. Жүрөгүбүз жарылып кандай бир кубануу болот экен. Аябай ушу Бишкектен качантан бери ушу там алсам экен деп оюмда жүргөн ушу. Анан буюрса ошого жеттим деп ойлойм. Ушу келечек аябай ушунчалык өздөрүнүн атына жараша келечектүү экен. Биринчи төлөгөндө 500 миң төлөгөм. Андан кийин 5-6 ай өттү. 6 айда өзү 6 ай боло элек эле бир 5 айда айтышат экен өздөрү. Баланчасын уже там издей баштаңыз депчи. Анан там издеп, анан буюрса табылып алып, бүгүн ошо сүйүнчүбүз колубуз бүтпөй колубузга ачкычты алдык. Жакшы. Ушунда айрыкча тамга жетпей, аябай көйгөйлөр, аябай ушу документация аябай көп неме кылчу да, адамдардычы документация ала алышпай элечи. Бул документ деле көп требовать этпейт экен. Буюрса менин тааныштарым, менин тууган тушкандарым да ушундан алгана калды буюрса. Уже ишеничти болуп калышты да. Бардыгын ишендирип койдуңуз. Мен ишендирип атам, өзүм алып неме. Ошол алган үйүңүз тууралуу сүйлөшөлүк. Үйүңүздөргө кирдиңиздерби? Үйүңүз канча сумманы түздү жана кайсыл жерде? Үйүм мен ошо 2 миллионго эле бергем. 2 миллионду алдым. Ошол эле суммага жараша эле издедим, чындыгычы. Анан азыр кээ бирлер кымбат экен, анан ошого жараша эле ушу үйүмдүн эмесине жараша издедим, бирок ошондой табылды, ошону алдым. Үйүңүздөргө кирдиңиздер? Жок, керелик көрдүк, анан бирок керелекпиз эми. Компания жөнүндө уктуңуздар. Анан уккандан кийин эми сиз биринчи уктуңузбу? Анан Бактыбек атаны кантип көндүрдүңүз? Жок, мен биринчи интернеттен көрүп эле сразу звонить эттим мен. Биякачы. Ушундай силерде 4% менен ушундай ачылып аткан турбайбы? Ошо чынбы, туурабы? Эже чын. Келиңиз, момундай деп. Анан мен келдим. Өзүм кызым экөөбүз келип, папасына чындыгы биринчи айткан жокпуз, ишенген жокпуз. Эчтеке айткан жокмун. Анан өзүмдүн копить эткен акчаларым бар болчу. Анан ошону төлөп, кызым экөөбүз төлөп кеттик. Мен эчтеке жашырбайм да. Төлөп кеттик дагы. Анан качан там издерден, анан жолдошум ишендирип, нечитип келип көрсөтсөк таң калып калды. Жок, бул акчаны каяктан эметтиң, анан канча акча төлөйт элем дегендей кылды. Ой, момундай буюрса жанагы квартирантка деле төлөп атпайбы? Ошол сыяктуу эле төлөп эле кутулабыз буюрса. Экөөбүз кутулабыз деп анан ишендирип, анан жолдошумду мурункуда да ээчитип келген, азыр да жүрдү ээчитип келди. Буюрса жолдошум документацияга өзүм жакшымын да, анан ошондой болду, жакшы болду. Эгерде Мария апа ушул акчаны топтоп койбогондо, сиз ушу кооперативге ишенип макул болот белеңиз? Же бул сизге мындай кокустан эле мейлем акча төлөп коюптур эми барабы? Жолдошум ишенем да. Ушунча жыл жашадык. Ишенген үчүн келдим да мен дагы. Анан келип даанасын көрүп, мен дагы ушундай кубанып турам. Жакшы, сиз эми акча чогултуп койдум деп атпайсызбы? Эгерде сыр болбосо, ушул бизде мисалы көрүп аткан сиздин балким возрастыңыздагы апалар бар, аталар бар. Анан ушул акчаны каяктан чогултсам дегендерге бир кичинекей идея калтырып кетпейликпи? Сиз эмне жумуш кыласыз ушунча акча чогултсаңыз? Идея болгондо мен иштейм өзүмчү. Кайсыл жакта иштейсиз? Сот иштейм, атбаштын сотунда. Өзүм иштейм, ошондон анан отпускалардан, немелерден ашкан акчаларды үнөмдөп чогултуп жүргөм. Чындыгычы, өзүм ошо өзүм пенсионермин, бирок ошо эми бизде ушул возрастта көп катыша алыштар болот дегендей, анан астакырын чогултуп жүргөм. Ошондон эле ошол сумма бар үчүн анан мен уверен эле келдим да, чындыгы. 500 миң төлөйсүз эже дегенде уверенно келип, кызымды ээчитип келип туруп, уверенно шак төлөдүм да, неметтен кеттим. Жакшы, ушундай сизге окшогондор чечкиндүү адамдар, инсандарыбыз көп болсун. Аябай азыр жаш балдар өсүп өнүп атыптыр. Мен биринчи келгенде мындай состояниеда эмес болчумун. Мисалы үчүн немелери, комнаталар азыр жетишиптир. Мен кубанычтамын. Билесиңби, адилет башкача эмес беле. Аябай жакшы комнаталар бөлүнүп, сонун даражага жетиптир. Мен байымка келгенде эле кубанып кеттим. Молодец. Ушундай жаштар көп иштей берсин, ушинтип элдин көкөйүндөгү мындай ала албай жүргөн, канча неме банктарга барып такыр акчаларын ала албай жүргөнгө аябай жеңил, сонун окат экен да. Мунучу иши кылса көп адамдар, мисалы үчүн азыр мен менен бир бала келди, милиционер мына там алып атат, карачы, жап-жаш балдар мындай там ала алмак эмес.
аябай жакшы. Мен кубанычтамын, мен ушу келечектегилерге аябай өмүр каалайм, ишиңерге ийгиликтүү болгула, өскүлө, өнүккүлө, колубуздан келген жардамды жанагыдай адамдарга айтып, мен дагы ушундай келечекке баргыла, ушинтип тамалгыла деп үндөй алам. Уверенна. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Ошо келечегиңер, өмүрүңөр узун болсун, Адилет. Ошондо көп жаштар иштеп турсун, жүрүсүңдө жакшы кала экен, Азим деп баарына мен ийгилик каалайм ишиңерге. Ушундай бат-бат бүтүрүп бергениңер мен үчүн аябай ыраазычылык да. Мындай болмок эмес да. Бул жомоктогудай бүттү. Ыраазычылык, өмүрүңөр узун болсун. Мындан дагы жакшы зданияга жеткиле, өркөнүңөр өссүн, Каражан. Молодец. Жакшы. Чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Ушул иштейм деп ушундай жакшынакай интервью алып аткандарыңарга да рахмат. Мени шыкса жүрөгүмдөн ыраазычылык гана берем. Оорубагыла, сыктабагыла, өмүрүңөр узун болсун, келечектүү, кең чоң келечек болсун. Чоң рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, Бишкекке келип ушу келечекке келгиле. Жардам берет, жеңилдик болот. Тамдуу болосуңар биздей. Мына биз тамдуу болдук буюрса. Кызыма там алып берип атабыз. Абдан жакшы. Бишкектин от болгондо дагы жакшы жеринен, өзүбүз каалаган жерден алдык. Рахмат келечекке. Ушул болгон жакшылыктын баарын тилейм ушул коллективге. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик, ошол алган үйүңүздөр, ак өргөңүздөр ак жолтой үйлөрдөн болсун, Кызыңыздын ошол жалаң жакшылыктарын, жакшы күндөрүн ошол үйдөн тосуңуздар. Буюрса жалпы жамаатыбыздын атынан дагы бир жолу ак өргөңүздөр кут болсун. Рахмат, айтканыңыздар келсин, рахмат. Чоң рахмат.